М. Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын вебинарын катышуучулары. Онлайн университет платформасы тууралуу кыскача маалымат берип кетсем сиздерге алгач. Онлайн университет платформасы Кыргызстандагы алдыңкы жогорку окуу жайларда иштеген мугалимдер жана Кыргызстандан сырткары чет өлкөдө иштеп билим алып, жогорку окуу жайларда эмгектенип жаткан кыргызстандык мекендештер ден турган бир демилгечи топтон түзүлдү. Бул онлайн университетинин негизги максаты бул Кыргызстанда заманбап онлайн билим берүүнү түзүп, өнүктүрүү, Кыргызстандын жогорку окуу жайларына онлайн билим берүүгө өтүүгө көмөктөшүү, ошондой эле алдыңкы технологиялар колдонулган онлайн курстарды иштеп чыгуу, жогорку окуу жайларда илимий изилдөө курстарын киргизүү жана өнүктүрүү, анын силабусун, анын учебный пландарын баарын иштеп чыкканга жардам берүү, жана мугалимдерге илимий изилдөө методдорун колдонуп, илимий изилдөөлөрдү жасап, Scopus, Web of Science башка академиялык журналдарга чыгарганга жардам берүү. Эме микрофондорубузду өчүрүп койсоңуздар. Ошондой эле бул мугалимдердин илимий изилдөө усулдарды үйрөнүүгө, аларга көмөктөшүү жана макалаларын ошо эл аралык журналдарга чыгарганга жардам берүү. Студент, мугалим, окуучу, мектеп, ата-эне арасында карым-катнашты түзүүдө заманбап усулдарды колдонуу, ошондой эле кыска мөөнөттүү англис тили, TOEFL, IELTS, SAT, IBT сыяктуу курстарга да даярдоо жана атайын долбоорлорду уюштуруу болуп саналат. Ошондой эле онлайн билим берүү лабораториябыз бар. Биздин 9 лабораториябыз бар. Алардын бирөөсү бул онлайн билим берүү. Бул жаңы технологияларды колдонуп, онлайн билим берүү усулдарын, методикасын, ыкмаларын үйрөтүү, синхрондук жана асинхрондук онлайн билим берүү усулдарын үйрөтүү жана мугалимдерди сертификациядан өткөрүү. Ошондой эле онлайн билим берүү боюнча методичка, колдонмолорду иштеп чыгуу. Экинчи лабораториябыздын аты бул изилдөөлөр лабораториясы, илимий изилдөөлөр. Ал тууралуу Мукарам эже көбүрөөк айтып кетмекчи. Ошондой эле илимий изилдөөлөр лабораториясынын иш-чаралары, булар ушундай вебинарларды өткөрүү, лекцияларды, курстарды, илимий изилдөө усулдары боюнча атайын жайкы мектептерди мугалимдерге жана вебинарларды, курстарды өткөрүү болуп саналат. Аны кеңирирээк Мукарам эже айтып кетет. Аткарылуучу иш-чараларды дагы айтып кетет. Илимий иш-чаралар жана илимий изилдөө методдору боюнча атайын академиялык иш-чараларды. Кийинки лабораториябыз бул педагогика лабораториясы. Анын максаты сынчыл ой жүгүртүүнү усулдарын үйрөтүү мугалимдерге, ошондой эле кайтарым байланыш кантип түзүлөт окуучу менен, аны үйрөтүү, кайтарым байланыш ыкмаларын. Ошондой эле өз алдынча иштөө, изилдөө, талдоо жүргүзүүгө үйрөтүү ыкмалары. Ошондой эле бул онлайн окутуудагы сабактын түзүү мазмуну, силабустарды түзүү, интерактивдүү усулдарды үйрөтүү болуп саналат. Азырынча ушул лабораторияларды айтып кеттик. Ошондо жазып берерсиң. Бирөө сүйлөп атат, Вот выключила звук. Ал эми азыр сөздү мен Мукарам эжеге берсем, дагы башка 6 лаборатория боюнча кийинки вебинарларда презентация жасап айтып беребиз. Азыр алар иштелип чыгууда. Мукарам эже, мен анда токтотоюн демонстрацияны, сизге сөз берсем. Мукарам эже бизде Борбордук Азия Америка университетинде антропология бөлүмүндө улук окутуучу. Эжебиз биз ушу илимий изилдөө лабораториясынын модераторлорун кылат. Сизде сөз. Рахмат, Дилира. Саламатсыздарбы? Баарыңыздар бүгүнкү вебинарга кош келиңиздер. Мен башында кыскача илимий изилдөө деген лаборатория жөнүндө кыскача айтып кетейин. Жана Элир айтып кеткендей, бул ошол биздин онлайн университеттеги бөлүмдөрдүн бири. Анда биз 3 түрдүү иш алып барабыз. Биринчи багыттагы ишибиз бул илимий макалаларды жазууну үйрөтүү. Мисалы үчүн эл аралык журналдарга илимий макаланы жазыш үчүн аны кантип жазышыбыз керек, кантип аларга тапшырышыбыз керек. Ал боюнча биринчи семинар өткөн жумада болгон.
абдан көп киши катышкан, 80ге жакын киши катышкан. Аны уланат. Эмки жумада анын экинчи темасы болот. Жана экинчи багыттагы ишибиз бул изилдөө усулдары деген вебинарлар сериясы. Анда биз изилдөө иштерин кантип жүргүзүү керек, аны кантип студенттерге үйрөтүш керек, жана өзүбүз мугалимдер, жогорку окуу жайлардагы изилдөөчүлөр кантип өзүбүздүн изилдөө иштерин жүргүзүп, кандай усулдарды колдонсок болот, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми 3-бөлүм болсо, азыр жаңы чыгып жаткан изилдөөлөр, китептер, макалалар жана изилдөөчүлөр менен тааныштыруу болуп эсептелет. Ал интервью түрүндө болот. Ал дагы июндун 2-синен баштап башталат. Ал эми бүгүн биздин жанагы илимий макалалар боюнча экинчи вебинарыбыз болуп атат. Сиздер бүгүнкү келген ссылкадан таанышкандай, бүгүнкү биздин темабыз илимий журналдарды баалоо жана жырткыч журналдардан сактануу деп аталат. Бул вебинарды Ынакбеков Максатбек Эралиевич алып барат. Ал ушул вебинарды берет. Ынакбеков Максатбек агай Кыргыз-Түрк Манас университетинин китепкана жана иш кагаздар бөлүмүнүн башчысы. Максатбек агай 1999 жылы БГУнун социологиялык информациялар жана документология бөлүмүн артыкчылык диплом менен бүткөн. 2011 жылы БГУнун социология бөлүмүн артыкчылык диплом менен бүтүп, азыркы кезде Кыргыз-Түрк Манас университетинин китепкана жана иш кагаздар бөлүмүн башкарат. Максатбек агай бүгүн бизге илимий журналдарды кантип тандоо керек, аларды кантип баалоо керек жана ошондой эле кантип жырткыч журналдардан сактануу керек деген темада лекция өтмөкчү. Анда биз ушул вебинардан эл аралык илимий журналдар кантип иштейт, алардын таасирдүүлүгүн биз кантип аныкташыбыз керек, импакт фактор жана квартил деген эмне, жана ошондой эле Web of Science, Scopus жана Rinsk'е кирген журналдардын сапатын кантип текшериш керек, алардын индекстериндеги айырмачылыктар кандай деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Биринчи Максатбек агай өзүнүн лекциясын окуйт, андан кийин биз суроо жоопторго уруксат берип, ошо суроо жоопторду дискуссия кылабыз. Эмесе сөздү Максатбек агайга берсек, агай сиз баштай берсеңиз болот. Почтасын жөнөтүп, Максатбек агай угуп атасызбы? Угуп атам, меники угуп атабы, саламатсыздар? Көрүндү. Бүгүнкү вебинардын урматтуу катышуучулары, мен түз эле экранымды ачып, ошондон баштай берсем. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, бүгүнкү темабыз бул илимий журналдарды баалоо, жырткыч журналдардан сактануу деген темада болот. Экран көрүндү да? Негизги бул вебинарыбызда илимий журналдар тууралуу кыскача маалымат берип кетем. Анан илимий журналдарды кантип баалайбыз, анан аягында жырткыч журналдардан кантип сактаныш керек, аларды кантип байкайбыз, билебиз. Ошол тууралуу сөз болмок. Эми илимий журналдар тууралуу кыскача маалымат берип кетсек, илимий журнал, алгачкы илимий журнал бул 1665 жылы 5-январда Францияда бир французча журналдын биринчи саны жарык көргөн экен. Бул Шванц деген журнал экен. Ошондой эле Англияда ошол эле жылы философия тармагынан дагы бир жаңы илимий журнал чыгыптыр. Илимий журналдар бар. Бул эмтилекке каршы ошо 100 миңден ашык журналдын ичинде деңгээли жогоркулары да бар, деңгээли аз болгону да бар. Ошондой жырткыч айта турган жырткыч журналдар да ушул жанагы 100 миңден ашык журналдардын ичинде бар десек болот. Эми илимий журналдарга керектүү негизги атрибуттар эмнелер? Бул эми сөзсүз түрдө журналдын аталышы, стабилдүү мезгилдүүлүк, башка айтканда жана периодичность стабилдүү болуш керек. ISSN дою адреси, специализациясы, редколлегиясы, рецензиялоо, так жана даана бизнес модели, жайылтуу саясаты, сайты, авторлорго тийиштүү эрежеси, атайын тармактык же белгилүү илимий метрикалык маалымат базаларда индекстелиши. Ошондой эле эң негизги атрибуттардын бири
жанагы жырткыч базаларда индекстелбеши болуп саналат. Эми ICCN дою адреси жөнүндө айта кетсек, бул журналдардын негизи сапатын көрсөтүүчү бир индикатор эмес. Көбүнчө жанагы жырткыч журналдар ушул жанагы биздин ICCN'ибиз бар, биздин дой адресибиз бар деген сыяктуу кылып биз абдан сапаттуубуз деген ойдо өздөрүн реклама кылышат, бирок бул негизги сапатын көрсөтүүчү индикатор эмес, бул жөн гана алардын статусун жогорулатуучу бир атрибуттардын бири. Азыркы заман талабына ылайык сөзсүз түрдө журналда боло турган бир атрибуттар гана. Эми ICCN'де баарыбыз эле билебиз, бул болсо атайын эл аралык стандарт номери, журналдын жана башкы бетинде, макаланын калем тутумунда, журналдын сайтында берилген жанагы 8 сандан турган бир цифра. Ал эми дой адрес болсо, бул интернетке жайгашкан электрондук документке берилүүчү бир номер. Бул 2000-жылдан бери пайдаланып келаткан бир өзүнчө бир система. Бул жөн гана журналдын издөө жана колдонуусун жеңилдете турган бир конкреттүү бир объекттин шилтемеси десек болот. Мындайча айтканда, дой адрес журналга, макалага бир гана жолу берилет. Ал эми эгер журнал кечиресиздер, экранга чийбесеңиздер, чийип салышты. Экранга чийбегиле, өчүрүп койсоңуздар өчүргүч менен. Эгер журналга ошол дой адрес берилгенден кийин журнал бир өзүнүн адресин өзгөрүп кетсе, же адреси өчүп калса, же иштебей калса, дой адрес ошол журналда түбөлүк сакталат. Интернеттен ошол дой адрес аркылуу гана журналга байланышса болот. Эми журналдын бизнес модели тууралуу айта кетсек, экранды өчүрбөй атат го. Бизнес модели негизи бул башынан колдонуп келаткан салттуу модели бар. Традиционный модель деп коебуз. Бул илгертен чыгып келаткан модельдердин бири. Дүйнө жүзүндөгү журналдардын 70% негизи ушу салттуу модель менен чыгат. Бул салттуу модельге чыккан журналдарга автор макала берет, рецензиядан өтөт, макала кабыл алынат, окурмандар жана китепканачылар төлөйт. Башкача айтканда, авторлор бул журналга эгер макала берип калса, акча төлөбөйт. Аны берки жанагы колдонуучулар подписка жолу менен, жазуу жолу менен акча төлөшөт. Сондай эле ачык байланыштагы модель деген бар. Бул автор макала берет, рецензиядан өтөт, макала кабыл алынат, автор төлөйт акчасын, окурмандар бекер колдонот. Башкача айтканда, эгер журналды ачканда мондай open access деген белгиси бар болсо, бул ошо ачык байланыштагы модельде чыгып аткан журналдар деп эсептелет дагы. Ал журналдарга авторлор сөзсүз түрдө акчасын төлөйт. Ошондой эле азыркы убакта гибриддүү модель деген да чыккан. Бул ошол жанагы салттуу модельдин ичине кирген өзүнчө дагы бир система болуп эсептелет. Бул жакта болсо автор макала берет, рецензия кабыл алынат, макала кабыл алынып чыгат. Макала кандай түрдө жайылтат, автор өзү чечет. Мисалы үчүн салттуу модель түрүндө чыгарам десе, анда бекер чыгат. Ачык байланышта жарыялайм десе, анда автор акча төлөйт. Бул ушу гибриддүү модель болуп эсептелет. Эми тилекке каршы дагы жырткыч модельдер, негизи бул болбош керек болчу, бирок тилекке каршы жырткыч модельдер дагы өзүнүн ишин алып барып жатышат. Булар болсо, акчаңызды төлөсөңүз, биз рецензиясыз эле, же болбосо сиз рецензия кылып келген макалалардын баарын чыгара беребиз деген ой менен чыгарышкан бир өзүнчө бир модель азыр жашап жатат эми журналдардын арасында. Эми илимий журналдарды баалоого өтсөк, журналдарды баалогондо негизи азыркы убакытта авторлор журналдарды кантип тандайт? Ошого биринчи көңүл бөлөлү. Мисалы үчүн, авторлордун көбүнчөсү эле менин илимий жетекчимдин макаласы бар экен деген ойдо жарыялашат. Ал илимий жетекчисинин берген макаласын берген журналдын деңгээли кандай? Аны биз анализдебей туруп эле ошол илимий жетекчибиз бериптир деп эле ошого бергенге аракет кыла беребиз. Менин мекемемдин же болбосо менин университетимдин журналы экен. Ошол университеттин журналынын тиги азыркы журналдардын арасында деңгээли кандай? Аны дагы ойлобой туруп бергенге аракет кыла беребиз. Ошондой эле негизи илим постторду баягы айта кетчү Максат агай, агай, остановить демонстрацию деп туруп, кайра башынан демонстрация кылыңызчы, могу өчөө экен. Чыйылгандар.
демонстрацияны экранды өчүрүп кайра киргизсеңиз. Демонстрация остановить. Эми кайра кылсаңыз. Эми өчүп калды окшойт, Бул өчтү эми. Мекеменин өзүңөрдүн мекемелердин журналына чыгарганга аракеттер көп болот. Ошондой эле мага чакыруу келди деген ой менен. Мисалы үчүн менин имейлиме бир чакыруу келиптир. Ошол чакыруу боюнча макала чыгарышым керек деген дагы ойдо биз макала журналдарды тандап алабыз. Бекер жана ылдам чыгарат. Эми бекер жана ылдам чыгарат дегенде биринчиден бекер чыгарчу журналдардын баары эгер авторитеттүү аябай абройлуу күчтүү журнал болсо, алар оңою менен ылдам чыгарбайт. Ошого көңүл бөлүшүбүз керек. Эгер бекер ошол эле убакта ылдам чыгара турган болсо, анда бул кандайдыр бир күмөн жаратуучу журналдардын бири болуп калышы мүмкүн. Балким ал научный журналда болбой калышы мүмкүн дегендей. Журналдардын импакт фактору бар экен деген ой менен эле. Журналдын сайтына киребиз, дагы могул жерге бир импакт фактор жазып коюптур. Ошол импакт фактор аябай жакшы экен. Мисалы үчүн импакт фактору 5 экен, 4 экен деген ой менен эле журналдарды ошо журналга макалабызды бергенге аракет кылабыз. Бирок ал импакт фактор эмненин импакт фактору экенин жакшы анализдебейбиз. Себеби импакт факторун азыр дагы ананыраак мен толук түшүндүрүп берем. Импакт факторлордун арасында дагы ошондой жалган метрикалар көп кездешет. Ошондой эле импакт факторлордун төлөрү жөнүндө дагы азыр айтып берем. Мындан кийин акчасын төлөсөң эле чыгарат экен. Акчасын төлөп койдуң, тез эле чыгарып салат экен деген ойдо дагы ылдамыраак макалабызды бергенге аракет кылабыз. Акчасын төлөсөң эле чыгарып салчу журналдар болсо, бул жанакы анан айтыла турчу жырткыч журналдарга күмөн саналчу журналдар болуп эсептелет. Лицензиясын кылдырып убара болбойт экенсиң деген дагы ой менен макалабызды бергенге аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы бул ойлордон алыс болгонго аракет болушубуз керек. Тилекке каршы мындай ойлорго кирбешибиз керек. Эми импакт фактор жөнүндө айта кетсек, импакт фактор негизи импакт фактор бул жанакы илимий метрикалык системаларда гана чыгарылат. Ошого байкашыңыздар керек. Илимий метрикалык системалар деген бул именно вот импакт факторду чыгара турган бир системасы бар маалымат базалар. Булардын негизи основном Web of Science, Scopus, RINS импакт фактор чыгарып жүрөт. Анан дагы белки региональный метрикалык базаларда дагы импакт фактор чыгышы мүмкүн. Мисалы жана China Citation Index же болбосо Кореянын Citation Index'тери или, например, Индиянын Citation Index'теринде импакт фактор чыгышы мүмкүн, но азыр дүйнө жүзүндө эң көп колдонуп аткан, дүйнө жүзүндө эмес, Кыргызстанда эң көп колдонуп аткан импакт фактор бул Web of Science-тыкы, Scopus-туку, анан RINS-тики. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы үчүн RINS менен Web of Science-тын импакт фактору ар качан бирдей болбойт. Экөөнүкү эки бөлөк. Экөөнү дагы бири-бирине салыштырганга болбойт. Мисалы үчүн RINS-те импакт фактору 2 экен, Web of Science-те импакт фактор 1 экен. Демек, тиги импакт фактору 2 болгон журнал деңгээли жогорураак деген дагы туура эмес. Себеби Web of Science-та импакт фактору аз болгон учурда дагы анын аброю жогору болуп саналат. Scopus-туку дагы ошондой жогору болуп саналат. Анан дагы айта кетчү нерсе, импакт фактор чыгыш үчүн журналдын ошол метрикалык базада жок дегенде 3 жылдык архиви болуш керек. Кээ бир журналдар бар, мисалы үчүн RINS-ке дейли, жаңы кирди. Бирок импакт фактору жок. Импакт фактору жок экен, деңгээли төмөн экен деп айтканда бул туура эмес, себеби анын импакт фактору чыгыш үчүн дагы 3 жыл убакыт кетет. 3 жыл убакыттан кийин анын деңгээли кандай экенин ошондо көрөсүздөр импакт факторун. Импакт фактору эми чыгарыш калькуляциясы бул графикада көрүнүп турат. Мисалы үчүн 2019 жылдын импакт факторун чыгарыш үчүн жок дегенде 2017-2018 жылдын архиви колдонулат. 2019-ту чыгыш үчүн 2017-2018 жылы жарык көргөн макалалардын 2019 жылы гана алган шилтеме санына 2017-2018 жылкы макала санына бөлгөндө ошондо импакт фактор чыгат. Дагы бир айта кетчү нерсе, импакт фактордун 1 жылдык, 2 жылдык, 5 жылдык дегенде түрлөрү бар. Бирок жанакы биздин азыркы талаптарга ылайык, же бир комиссиянын талаптарына ылайык журналды баалай келгенде 2 жылдык импакт факторга гана көңүл бөлүнөт. 5 жылдык импакт фактор каралбайт, же 1 жылдык импакт фактор каралбайт. Обязательно 2 жылдык импакт факторуна карап анан баалашыбыз керек.
Эми Web of Science'da болсо, Web of Science Core Collection системасына кирген индекстелген журналдардын арасынан жанакы коомдук илимдер менен табигый илимдер индексиндегилерге гана impact factor чыгарылат. Башка айтканда жана Science Citation Index, Social Science Citation Index дегендерге гана impact factor чыгарылат. Ал жөнүндө дагы азыр мен кыскача айтып берем. Ал эми квартал деген, кийинки кездерде квартал деген дагы журналдарды баалай келгенде көп колдоно баштадык. Бул кварталды эмнеге колдонобуз? Бул болсо жанакы кандайдыр бир категориядагы илимий журналдардын impact факторуна карата тизмектелиши. Мындайча айтканда сөз эле өзү айтып атат, квартал деп 4-төн бири 4кө бөлүнөт деген сөздү түшүнсө болот. Мисалы үчүн бир тармакка кирген журналдарды жалаң ошол тармактагы журналдарды impact факторуна карата тизмектелип жогорудан ылдыйды көздөй. Анан 4кө бөлөт. Ошонун эң жогорку биринчи бөлүгүнө киргендер квартал 1, андан кийин 2 болуп, анан 3 болуп, анан эң төмөнкүсүнө 4-сүнө киргендери төмөнкү квартал 4 болуп чыга келет. Муну эмнеге колдонот? Муну эми колдонгондо ар кайсы тармактагы журналдардын бири-бирине салыштырганда ушул кварталына карайбыз. Себеби дегенде, мисалы үчүн коомдук илимдердеги журналдар, коомдук илимдеги индекстеги журналдар, жана Social Science Citation Index'ке кирген журналдар макала жазуу процесси жайыраак кетет, цитируемость процесси да жайыраак кетет дагы, impact фактору алардыкы ар дайым төмөнүрөөк болот. Ал эми мисалы үчүн табигый илимде же болбосо медицинада ал жакта макалалар аябай көп жазылат, цитируемость көп берилет, шилтемелер көп берилет, ошондуктан алардын impact фактору ар дайым жогору болот. Ошон үчүн эки тармактагы журналдарды салыштыра келгенде impact факторуна карабай кварталына карашыбыз керек. Мисалы, Web of Science'га киргенде керек болсо 200-кө жакын impact фактор алган журналдар бар. Алардын баары ошо жанагы медицинадан, табигый илимдеги журналдар, ал эми коомдук илимдеги журналдар аларга караганда ылдыйраак impact фактор алат. Мисалы үчүн, алалы коомдук илимде бир алалы социология тармагына кирген бир журналды impact фактору .05 болгон учурда дагы квартали балким 1 же 2ге кирип калышы мүмкүн. Ал эми табигый илимдеги журналдарда же болбосо медицинадагы бир тармакты ала келсеңиздер, impact фактору 4 болгон учурда дагы квартали 3 же 4кө түшүп калыштары мүмкүн. Ошон үчүн impact факторларды журналдарды салыштыра келгенде бир тармак менен экинчи тармакта сөзсүз түрдө кварталга карашыбыз керек. Эми E-Library жөнүндө айта кетсем, E-Library'ни эми баарыбыз азыр колдонуп атабыз. Бул системаны колдонгону оңой эле, баарыбыз билебиз. Ошентсе да кыскача маалымат берип кетейин. E-Library базасы бул негизи электрондук библиотека болуп түзүлгөн бир система. E-Library'де 69 миңден ашык журнал бар. Анан E-Library'ге кирген журналдардын баары RINS'ке кирген журнал деп эсептегенге болбойт. Ошого көңүл бөлүшүңүздөр керек. Себеби E-Library'ге бул электрондук китепкана катары түзүлүп, ошонун ичинен анан кийинчерээк российский индекс научного цитирования болуп журналдар өзүнчө тандалып, өзүнчө бир кандайдыр бир талаптардан өткөндөн кийин анан индекстеле башталган. Ал 5 миңден ашык бул жакта журналы бар, RINS'ке кирген. Ал эми Russian Science Citation Index дегенде дагы ошо RINS менен алмаштырабыз. Кээ бирлер ойлошот, Russian Science Citation Index бул RINS'тин англисче котормосу. Жок, андай эмес. Russian Science Citation Index бул ошол RINS'ке кирген журналдардын арасынан эң жогорку деңгээлдеги журналдар тандалып отуруп, 1000ге жакын журналды Web of Science платформасына киргизебиз деген проект менен башталган бир проект. Бул Web of Science платформасына кирген, өзүнчө маалымат база болуп кирген журналдар, азыр эми аякта 700дөн ашык журналды бар. Кыргызстан жөнүндө маалымат бере кетсем, Кыргызстанда бул E-Library'де азыр 80ден ашык журналы бар. E-Library'ге кирген, ал эми RINS'те индекстелип атканы 35 журналы гана RINS'те индекстелип атат. Эми журналдардын бул жерден деңгээлин текшериш керек болсо, ошол жакта журнал деген жерди басып эле бул издөө системасынан каалагандай журналдарды таап анализин жасай бересиздер. Журналдын аталышына жараша карасаңыздар болот, ISSN номерине, өлкөсүнө жараша бөлүп алсаңыздар болот. Бирок ошону издеп жатканда, именно RINS'ке кирген журналдарды анализдеш үчүн бул жакта индексируется RINS деген платформаны белгилеп алышыңыздар керек. И дагы айта кетчү нерсе, бул RINS'ти колдонуп жатканда сөзсүз түрдө регистрациядан өтүп коюшуңуздар керек. Себеби регистрациядан өткөндөн кийин дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуздар.
Мен мисалы үчүн бул жакта Кыргызстандын журналынын деңгээлин асыл силерге көргөзөйүн дедим. Бул жакта Кыргызстан индекси Ринц деп туруп издөө жүргүздүм. 35 журналдын тизмеси чыкты. Анан бул журналдарды мен добавить в подборку деген кнопка менен өзүмө подборка жасап алдым. Жалаң ушул журналдарды. Андан кийин ошол журналдардын бири-биринин деңгээлин салыштырыш үчүн бул жакта сравнение библиографических показателей журналов деген кнопкасы бар. Ошол кнопканы басып туруп, анан журналдарды каалагандай түрдө калчап анализин жасай берсеңиздер болот. Мисалы үчүн, мен өзүм подборка кылып алган Кыргызстан Ринц деген кнопка менен азыр бул жакта анализин жасадым. И анализ жасап атканда астı жакта түрү бар. Эмнеге жараша анализ жасайсыздар? Санына жарашабы, цитируемость санына жарашабы, же импакт факторуна жарашабы? Аны мен мисалы үчүн бул жакта двухлетний импакт фактор деп тандап алдым. Эми карасаңыздар, жанакы 35 Ринцке кирген 35 журналдын 10 журналы гана импакт фактор алган. И ошол 10 журналдын 2018-жылдагы деңгээли бул. Эң жогорку импакт фактор алган бул проблема автоматики управления деп турат. И андан кийин дагы кийинки журналдар, мисалы үчүн Славянский университеттин журналы 3-орунда турат. Андан кийин дагы бир медицинский бир журнал экен. Реформа бир биздин Манас университетинин журналы 5-орунда турат. 2018-жылы мисалы үчүн 0.108 деген импакт фактор алыпты. Ал эми ушул жерден журналдын дагы детальный вариантын көрөм десеңиздер. Басып туруп ошол журналдын детальный вариантын көрөсүздөр. Анан дагы айта кетчү нерсе, көбүнчө жанакы комиссияларга ошол журналдын импакт фактору тууралуу маалымат берип атканда, ушул жердеги могул жактагы импакт фактору Ринц 2018 деп ушуну берип коебуз. Бирок бул туура эмес. Себеби дегенде бул жерде 5-летний импакт фактор көргөзүлгөн. Биз жанакы азыркы талап боюнча сөзсүз түрдө 2-летний импакт факторго карап ошону гана беришибиз керек. Анын үчүн биз бул жакта анализ публикационной активности деген кнопкасы бар. Ошол кнопка менен киребиз дагы ошол жактан импакт факторлордун 2-летний импакт фактор деген жердеги цифраны алып, анан беришибиз керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, журналды анализдеп жатканда, мисалы үчүн мен могу журналды анализ жасап атам, жанакы 2-летний импакт фактору жылдан жылга өсүп аткан журналды тандашыбыз керек. Бир эле импакт фактору бар экен деп эле тандай бергенге да болбойт. Же болбосо жылдан жылга түшүп аткан импакт фактору түшүп аткан журналдарды тандаганга болбойт. Эмне дегенде, сиз макаланы бересиз. Так эле мисалы үчүн 2 жылдан бери импакт фактору түшүп аткан болсо, андан кийин сиздин макала чыккыча балким 1-2 жыл дагы өтүп кетиши мүмкүн болот. Анан ошол убакта анын импакт фактору дагы түшүп кеткен болсо, демек бир кандайдыр бир кооптоону жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн импакт фактору өсүп аткан, же болбосо бир деңгээлде жүргөн журналдарды тандаганга аракет кылышыңыздар керек. Эми Web of Science жөнүндө айта кетсем, Web of Science эми тилекке каршы Web of Science азыр Кыргызстанда бизде доступ жабылып калган. Ушул май айынан баштап быйылкы жылга подписка жок экен, но азыр буюрса дагы болуп калат деген үмүттө болуп туралы, балким болуп калар. Анан Web of Science платформасы жөнүндө айта кетсем, Web of Science-га кирген журналдын баары эле цитируемый журнал болуп эсептелбейт. Ошону байкашыңыздар керек. Себеби Web of Science платформасынын ичинде 15тен ашык тармактык индекстер бар. Тармактык индекс дегенибиз өзүнчө бир маалымат базалары, өзүнчө бир системалар. Мисалы үчүн, могу графикада көргөзүп турат. Web of Science платформасына кирген маалымат базалар, тармактык базалар. Мисалы үчүн, Food Science жүрөт биякта, Job Abstract, бул Job Abstract ветеринария боюнча, ошондой эле биология боюнча жүрөт, зоология боюнча жүрөт, медицина боюнча жүрөт. Өзүнчө тармактык бөлүнгөн базалар, бирок Web of Science платформасында кирип ошол жакта иштеп аткандар. Алардын ичинде цитируемость жүргүзүлбөйт. Жанагы мен айтып аткан регионалдык базалар, мисалы үчүн Кытайдыкы, Латын Американыкы, Кореяныкы, Russian Science Citation Index жанагы мен айтып кеткен, ошол Web of Science платформасында иштелип аткан кирген өсүнчө системалар. Булардын ичинде дагы бир канчалаган журналдары бар. Но бул базалардын ичинде цитируемость жазалбайт. Индекс цитируемость только Web of Science Core Collection'дын ичинде жүргүзүлөт. Ошону байкашыңыздар керек. Эгер Web of Science'дын үстүндө иштеп калсаңыздар, именно цитируемый журналдар керек болсо, сөзсүз түрдө Web of Science Core Collection'ды тандап алышыңыздар керек. Эми Web of Science Core Collection'га кирген бул жакта индекстер жөнүндө айта кетсек, Web of Science Core Collection'га кирген индекстердин бир канча түрү бар. Жанагы мен айтып кеткен Science Citation Index, табигый илимдер боюнча индекс, Social Science Citation Index,
бул коомдук илимдер боюнча индекс, Art Humanities Citation Index деген бар. Бул искусство, гуманитардык илимдеги журналдардын индекстери. Ошондой эле конференциянын материалдары боюнча индекстери бар. Book Citation Index бар. Бул илимий китептер дагы Web of Science индекстелет. Ошолордун индекстери. Химический реакциялар боюнча, именно химия боюнча индекс Chemicus дегени бар. Ошондой эле жаңы 2015-тен бери кирип аткан бир өсүнчү индекси бар. Бул Emerging Source Citation Index деген. Эми бул жерде дагы мен айтса болот. Web of Science-та impact factor могу биринчи экөөнө гана берилет. Social Science Citation Index менен Science Citation Index гана берилет. Ошол жакка гана чыгарылат. Ошого кирген журналдардын гана impact factor чыгат. Ал эми Art Humanities Citation Index'ке impact factor чыкпайт. Анан ушул могу Art Humanities Citation Index'ке кирген журналдарга impact factor чыкпайт экен, значит мунун деңгээли төмөн деп айтканга болбойт. Bunun dengeli жогорудагы эки индекс менен бирдей эле. Болгону impact factor чыгарылган эмес. Себеби искусствода, гуманитардык тармакта цитируемость макаладан макалага эмес, кандайдыр бир чыгармага берилет. Мисалы үчүн искусстводан бир макала жазып калса, бир кандайдыр бир операга же болбосо кандайдыр бир сүрөткө бир ссылка берип калышы мүмкүн. Гуманитарный тармакта болсо кандайдыр бир чыгармага, бир романга ссылка берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жакта impact factor чыгарылган эмес. Чыгарган убакта дагы цитируемость азыраак болуп калмак. Анан ошон үчүн ойлобогула, эгер силердин ушул индекстеги журналдарга макалаңар чыгып калса, тиги жогорудагылардан деңгээли төмөнүрөөк экен деген ойдо болбогула. Ал эми Emerging Science Citation Index болсо, буга дагы impact factor чыгарылбайт, себеби бул Web of Science-ка кирген жаңы журналдар. Web of Science-ка азыр журналдардын баары ушул индекс менен кирет. Кандайдыр бир убакытка чейин ошол жакта сыноолор жүрүп, эгер журнал кандайдыр бир өзүнүн активностун көргөзсө, же болбосо аброю жогорулаган болсо, анан жогорку индекстерге өтүп кетет. Ага чейин ушул Emerging Science Citation Index'те индекстелип жүрө берет. Болгону жанагы биздин университеттин же болбосо жанагы Кыргызстандагы талаптарга ылайык бул индекске кирген журналдардын баллы кичине төмөнүрөөк болуп калышы мүмкүн. Себеби impact factor чыкпайт деген мааниде. Эми Web of Science жөнүндө кыскача көргөзүп кетсем, Web of Science-ка киргенде жанагы мен айтып кеткен Web of Science Core Collection, эгер именно индексированный журналдарды издейм десеңиз, ошону тандап алып издешиңиздер керек. Анын астында болсо берки тармактык индекстер болот, ал болсо жанагы региондун подпискасына жараша, мисалы үчүн эгер бүт Web of Science платформасына жазылуу болгон болсо, анда толук ошол эмелер чыгат астына, тизмектер. Эгер мисалы үчүн азыраак болсо, болгону ушул жерде чыгат, но Web of Science Core Collection сөзсүз түрдө болуш керек бул жерде. Себеби азыркы заман талабы боюнча цитируемый журналдарды биз только Web of Science Core Collection'ден гана көрө алабыз, ошол жактан анализ жасайбыз. Эми Web of Science Core Collection ичинен журналдарды кантип таап чыгып, кантип анализ жүргүзөбүз. Мен ошону кыскача бир көргөзүп кетейин. Бул жакта мен азыр бир детальный поиск издөө жасадым. Именно социология тармагында жасап атам. Себеби гуманитардык, кечиресиздер, коомдук илимдеги журналдарда аз экен, бул жакта коомдук илимдеги журналдар боюнча тематика жок экен деген суроолор мага көп келет. Ошон үчүн көбүнчө мисалдарды бул жакта коомдук илимдерге басым жасадым. Бул жактан область исследования социология деп белгиледим. Акыркы 5 жылдагы Social Science Citation Index'ке чыккан журналдардын издөөсүн жүргүздүм. Бул жакта 27.000ден ашык макала чыгып атат. Ошо макала чыкканда эле ушул жерден байкасаңыздар болот. Кайсыл журнал жанагы платный, кайсыл макала платный журналдарга чыккан, кайсылары бесплатный журналдарга чыккан. Эгер макаланын астында жанагы Open Access'тин знагы турса, бесплатный полный поиск от издателя деп, демек бул макала жанагы ачык байланыштагы моделде чыккан журналдарга жарыяланды десек болот. Кааласаңыз, жалаң ушул ачык байланыштагы чыккан журналдарды өсүнчө бул кнопканы белгилеп бөлүп алсаңыз да болот. Ушул тизменин ылдый жагында журналдардын тизмесин көрөсүздөр. Журналдардын тизмесин толук экранга ачып алсаңыздар да болот. Анан ошол жерден мен мисалы үчүн эң көп макала санына тизмектеп туруп, алгачкы 5 журналды бөлүп алдым. Ошол 5 журналда чыккан макалалар бияка чыгып атат. Бул жерде көрүп атасыздар. Мисалы үчүн жалаң жанагы платный журналдарга чыккандар. Анан бул жерде бир бесплатный журналдарга чыккан бир макаланы да көрүп атасыздар. Эч кандай Open Access белгиси жок.
Ошол журналда импакт факторун көрөбүз. Бул жерден карасаңыздар, мисалы үчүн бул социология боюнча бир журнал, социологик исследованиялар боюнча. Web of Science'дагы эки категорияга кирет экен, social science'га, анан социологияга. Квартили 2, импакт фактору 1,7 деп атат. Бул журналдын деңгээли жакшы дегенге десек болот. Тем более ушул коомдук илимдер тармагында 1,7 деген импакт фактору алып атат дагы, андан тышкары квартили 2ге жетип атат. Бул журналды бул макаланы ачып туруп анан ошол макаланын баягы өзүнүн оригинал сайтына өтсөк болот. Оригинал сайтын мен түзүлө азыр ошо журналдын өзүнө коюп койгон бияка слайд кыскарттык кичине. Эми журналды ачып карасаңыздар, журналдын астында ошо журнал тууралуу маалымат турат. Publishing модель дейт, гибридный деп атат. Демек, бул журналга кааласаңыз акча төлөп open access кылып чыгарсаңыз болот, кааласаңыз акча төлөбөй да чыгарсаңыз болот. Эгер акча төлөп чыгарам десеңиз, бул жакта open access'тин өзүнүн эрежелери бар. Аяка кирип, канча төлөйм деген сыяктуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Негизи эле журналдардын баарында, журналдарга кирип анализ жасап атканда, өзүнүн сайтында ушул жанагы бизнес модели тууралуу информациялар болот. Дагы бир ошо Web of Science'га келген бир журналды мен анализ жасап көрдүм. Мисалы үчүн анын импакт фактору 2.65 бул жанагы педагогика жана лингвистикага кирген журнал экен. Мага педагогикадан да, лингвистикадан да көп суроолор келет. Биздин ошо тармак боюнча журналдар барбы, жокпу деген сыяктуу. Мен атайын ошол жактан бир анализ жасап көрдүм. Мисалы үчүн бир журналды алып карап көрсөк, бул жакта импакт фактору 2 болуп атат, квартили 1 болуп атат. Ал эми ошол журналдын сайтына кирип маалыматын алып карап көрсөк, бул жакта жазып атат, биздин журнал бекер деп атат. Өткөндө жанагы вебинарда көп суроолор болду. Web of Science канча акча алат? Web of Science эмнеге кымбат алат деген сыяктуу. Web of Science, Scopus, Reels алар бул метрикалык базалар болуп, эч кандай акча албайт. Алар болгону журналдарды топтойт. Ал эми ар бир журналдын өзүнүн ушундай саясаты болот. Кандай эмеде бизнес модельде чыгып атат, ошондой эле акчасы кандай деген сыяктуу. Бул жакта мисалы үчүн бул журналды жазып атат, биз эч кандай акча албайбыз, бекер публикация кылабыз деп атат, но астында анча сумманы жазып коюптур. Ал сумманы окуп көрсөңүздөр айтып атат. Эгер сиз берген макалада кандайдыр бир сүрөттөр, графикалар бар болсо, алар ошо оригинал боюнча цветной вариантта, электрондуу вариантка чыга берет. Ал эми жанакы баскы түрүндөгү басмадан чыккан журналдарга цветной кылып чыгарам десеңиздер, ошондо гана дополнительный акча төлөнөт. Бул журналда ошондой маалымат берет. Дагы бир мисал келтирип койдум. Мисалы үчүн жанагы крупный издательство бар, Elsevier, Science Direct деген базасы бар. Ошол жакта Elsevier'дин сайтына кирсеңиздер да ошол журналдардын өзүнүн прайс листи да бар. Ал жакта болсо кандай модельде чыгып атат, мисалы үчүн гибридный модель дейт. Эгер open access кылам десеңиз, бул жакта мисалы үчүн төлөнө турган акчаларын жазып атат. Ушундай маалыматтарды ар бир журналдын, же ошо журналдар кирген базанын, же ошо издательствонун сайтынан маалыматтарды алсаңыздар болот. Эми дагы бир журналды баалай турган система, бул Journal Citation Report деген система бар. Эми тилекке каршы Web of Science'га доступ болбогондон кийин азыр кире албайсыздар. Балким чет өлкөдөгүлөр кириши мүмкүн. Бул эми ошол Web of Science системасындагы импакт фактор алган журналдардын анализин жасаган бир система. Башкача айтканда Social Science Citation Index, Science Citation Index'ке кирген журналдарды гана. Ал жака иштеш оңой эле. Киресиз, журналдын атын же ISSN номерин жасасыз. Мен азыр бизде доступ болбогон үчүн мен эски слайдымдан пример коюп койдум эле. Мурда бир турецкий журналды анализ жасаганбыз. Билик деген журнал, бул Казакстанда чыгып аткан ЕСВ университетинин журналы. Ошонун мисалы үчүн импакт фактору тууралуу маалыматтары ошол жактан кирип көрөсүздөр. Жылдан жылга кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Кааласаңыз бул жерден тематика боюнча дагы журналдарды бөлүп алсаңыз болот. Полный списогун алып алып, журналдардын списогун алып алып туруп, ошол жактан дагы фильтрлеп анализ жасасаңыз болот. Индекстерди өзүнчө бөлүп алып анализ жасасаңыз болот. Мисалы үчүн бул жактан мен пример катары жасагам. Коомдук илимдер тармагындагы индекстеги Турциядан чыккан квартал 3, квартал 4-төгү журналдар. Журналдардын тизмеси чыгат. Бир журналды ачабыз и ичиндеги данныйларын көрөбүз. Кандай импакт фактору кандай абалда.
И бул жакта бардык жылдар деген кнопкасын басып туруп, ошо жылдан жылга импакт фактору кандай болуп атат. Ошону көрөсүздөр. Жана мен айтып кеттим, импакт фактору ар дайым жогору өсүп аткан, же болбосо бир деңгээлде жүргөн журналга бергенге аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле ылдый жагынан анын квартили тууралуу, кайсыл категорияга кирет, и ошол жак категориядагы квартили тууралуу дагы маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Дагы бир журналды баалай турган система бул Master Journalist. Бул жанакы Web of Science платформасына кирген журналдардын полный тизмеси ушул жерде. Clarivate Analytics компаниясында. Бул азыр доступ ачык барына, эч кандай немеси жок, ограничение жок. Кирип журналдарды издеп анализ жүргүзө берсеңиздер болот. Болгону кээ бир журналдардын детальный вариантын көрөбүз десеңиздер, жанакы Web of Science-ка убагында логин, пароль создавать этип койгон болсоңуздар, ошол логин, пароль менен кирип, дагы журналдын дагы мындай толук маалыматтарын да алсаңыздар болот. А так бул жерден кире берсеңиздер болот. Журналдардын маалыматтарын аласыздар. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул Master Journalist'те текущий момент Web of Science-та индекстелип аткан гана журналдар чыгат. Эгер Web of Science-тан чыгып калган журнал болсо, анда бул жактан чыкпайт. Мен мисалы үчүн пример катары көргөзүп кетейин. Бул жактан жөн эле издөөнү басып койсоңуздар толук тизме келет. Бул жерде азыр 24 миңден ашык журналы бар экен. Ылдый жактарында болсо ар кандай каалагандай индекстерге фильтрлеп алсаңыздар болот. Регионуна жараша, тилине жараша, категориясына жараша бөлүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн бул жактан кирип туруп, Россиянын кандай журналдары бар, Казакстандын кандай журналдары бар, Турциянын кандай журналдары бар деген сыяктуу. И ошондой эле жана мен айтып кеткендей, Open Access'ке чыккан журналдарды өзүнчө бөлүп алсаңыздар да болот бул жерде. Журналдардын тизмеге чыккандан кийин бул оң жактагы Open Access деген знак бар болсо, жанагы мен айтып кеткен платный журналдар болот. Эгер андай ал знак жок болсо, анда же гибридный модель, же салттуу модельде чыккан журналдар. Мисал катары мен бул жакта Россиядан чыккан Social Science Citation Index менен Art Humanity Citation Index журналдарды издөө жүргүздүм. 13 журнал чыгып атат. И журнал тууралуу бул жакта толук маалыматтар. Кайсыл индекске кирет? Ошондой эле Web of Science Core Collection'ен тышкары дагы кайсыл тармактык индекстерде дагы индекстелип атат. Ошондой сыяктуу маалыматтарды аласыздар. Эгер жанагы мен айтып кеткен Web of Science-ка кирген логин, пароль менен кирип койсоңуздар, бул жакта профилин да көрсөңүздөр болот. Ал болсо жанакы Journal Citation Report'тагы таблицаларды чыгарып берет ушул жерде. Журналдын импакт фактору канча, жылга кандай өзгөргөн, ошондой маалыматтарды ала аласыздар. Scopus жөнүндө айтып кетсек, Scopus'ка дагы тилекке каршы Кыргызстанда бизге доступ жок, но журналдарды анализдөө жери ачык, ал жакта эч кандай ограничение жок. Scopus.com деген адрес менен кире бересиздер. Бул жакта болсо источники деген жерди басып туруп, анан каалагандай издөө жүргүзө бересиздер. Бул Scopus'тун ушул системанын берки Master Journalist'тен айырмасы. Бул жакта Scopus'тан чыгып калган журналдар дагы тизмеде чыга берет. Ошону байкашыңыздар керек. Ал жөнүндө да мен көргөзүп берем. Master Journalist'те болсо текущий момент индекстелип аткан журналдарды гана таба аласыздар. Web of Science-тан чыгып калган болсо, ал жакта чыкпайт. Бул жакта Scopus'тан чыгып калгандарды да көрөсүздөр. Бул жакта аталышына, ISSN номерине, же болбосо тармагына жараша издөө жүргүзсөңүздөр болот. Мисалы үчүн тармагында тизме чыгат, каалаган тармакты тандап туруп, анан журналдардын тизмегин ала бересиздер. Ылдый жакта болсо, жанагы мен айтып кеткен Open Access'терге чыккан, ачык байланыштагы чыккан журналдарды өзүнчө бөлүп аласыздар, кааласаңыздар. Кварталине жараша журналдарды жана өзүнчө бөлүп алсаңыздар болот. Себеби бул тизменин ичинде жанагы китептер да бар, конференциянын материалдары да бар, отраслевой изданиялар да бар. Биз эми основном журналдарга макала берген үчүн журналдарды өзүнчө тандап алсак дагы көбүрөөк маалымат табабыз. Бирок Master Journalist'тен бир минус жери бул жакта именно регион боюнча бөлүп алуу деген эмеси жок экен, системасы жок экен. Бирок интернеттен издесеңиздер, список журналов Scopus десеңиздер, Excel вариантындагы эмелер бар, списоктор бар. Ал жерден мисалы үчүн конкретно фильтрлеп регион боюнча каалагандай журналдарды тапсаңыздар да болот. Эми мен мисал катары бул жактан искусство жана гуманитардык илимдеги журналдарды өзүнчө бөлүп алдым. Scopus'тагы 129 журнал чыкты. Жанагы мен айтып кеткен
эгер тизмеде открытый доступ деген бул жакта знак бар болсо, бул жанакы ачык байланыштагы бизнес модельде чыккан журналдар. Башкача айтканда, авторлор акча төлөнчү журналдар. Андай белги жок болсо, же гибридный модель, же жанакы салттуу модельдеги журналдар. Эми бир журналды ачып карайбыз. Ошол журналды ачып караганда бул жакта импакт фактору тууралуу маалыматтар бар. Кайсы жылдан баштап Scopus'ка кирген. Анан дагы айта кетчү нерсе, ошол журналды анализдеп жатканда сөзсүз түрдө могул жакта мынчанчы жылдан бүгүнкү күнгө чейин по настоящий момент деген знакты байкашыңар керек. Себеби кээ бир журналдар бар, Scopus'тан чыгып калган. Scopus'тан чыгып калып дагы мисалы үчүн хищничество менен заниматься эткендер бар. Ошол эски Scopus'тагы маалыматтарын, же болбосо Web of Science'тагы маалыматтарын колдонуп, биз мисалы үчүн Scopus'та барбыз, биз Web of Science'та барбыз деген сыяктуу жалган маалыматтарды берген журналдар бар. Ошон үчүн журналды анализ жасап атканда сөзсүз түрдө ушул жерге көңүл бөлүп коюшуңуздар керек, сөзсүз. Дагы бир маселе, өткөндө вебинарда бир сөз болуп калды, мисалы үчүн Scopus'та Кыргызстандын журналдары бар деп. Негизинен текущий момент Scopus'та Кыргызстандын журналдары жок. Мен интернеттен Excel'ден списогун таап, ошол жерден анализ жасап карадым. Негизи Кыргызстандын 2 журналы Scopus'та көрүнүп атат. Советский здравоохранение Киргизии и здравоохранение Киргизии деген бул жакта слайдта бар. Бирок ал 2 журналды детальный вариантын ачып карасаңыздар, мисалы үчүн бирөөнүкү 74-жылга чейин гана архивге кирген, бирөөнүсү 80-жылга чейин гана кирген. Данный момент, текущий момент булар не индексируется. Балким бул журналдар аталышы өзгөрүп кеткен, же болбосо жаңы ICC номер алгандан кийин кирбей алган деген сыяктуу маалымат болушу мүмкүн. Бирок именно могу журналдар данный момент булбай эски архив, совет убагында чыккан журналдар, ошол убактагы архивдери киргизилген да бул жака. Эми жырткыч журналдардан сактануу жөнүндө айтып кетсек, алгач ошо жырткыч журналдардын рекламасы жөнүндө айталы. Силерге ар кандай реклама келе берет emaillarга. Мисалы үчүн Scopus'ка чыгарабыз $1000,000, мондай квартал бир, Thomson Reuters'ке чыгарабыз, Web of Science'ка чыгарабыз деген сыяктуу. Негизи Web of Science'ка, Scopus'ка кирген абройлуу журналдар, жеке абройлуу эмес, бардык эле журналдар мындай рекламалар менен иштебейт эч качан. Эч качан өздөрүнө реклама кылбайт. Себеби алардын өздөрүнүн эле эмеси, макаланын очерети бир канча жылга чейин созулган. Мындай макала бергенге мүмкүнчүлүктөрү да жок алардын. Ошондой эле рекламаны карап көрсөңүздөр, бул жакта жалган маалыматтар. Мисалы үчүн Thomson Reuters бул деген жанакы Web of Science'ты иштеткен компаниянын эски аталышы. Бул наукометрический база эмес, бул компаниянын аталышы. Clearwater Analytics жазып коюптур. Clearwater Analytics бул ошол Thomson Reuters'тин жаңы аталышы. Бирок ал наукометрический бир база эмес, ал компаниянын аталышы. А Web of Science, конечно, ошол жанакы наукометрический база, но Web of Science'ка кирген журналдар митип реклама бербейт. Ошол көңүл бөлүшүңүздөр керек. Ушундай реклама келип калса, аларга эч качан ишенбешиңиздер керек. Же болбосо мондай рекламалар чыгат. Красная цифра, например, $500 публикация журнале Thomson Reuters Scopus. Бул жакта карасаңыздар, компаниянын аталышын жазып койгон, во-первых, Thomson Reuters деп. Бул наукометрический база эмес. Биринчиден, экинчиден, Scopus'ка, Web of Science'ка кирген журналдар эч качан мындай реклама бербейт. Берсе, значит, Scopus'тан чыгып калып, хищничество менен заниматься эткен журналдар деп ойлосоңуздар болот. Же болбосо дагы бир чакыруу. Бул дагы мисалы үчүн ушундай чакыруулар көп келет. Могу журналга макала жибергиле, биздин импакт факторубуз мынча деген сыяктуу. Эми ушул жактан карап көрсөңүздөр, бул маалыматта дагы эмне деген жалган информациялар турат. Во-первых, DOI адрес бул эч кандай журналдын сапатына жооп берүүчү бир атрибуттар эмес, жөн гана журналдын гана бир атрибутунун бири. Андан тышкары журналга берилчү нерсе эмес бул DOI адрес, бул макалага берилчү DOI адрес. DOI адрестер макалага берилет. Impact factor деп коюптур. Эмненин impact factor түшүнүксүз. Экинчиден Thomson Reuters Researcher ID деп жазып койгон. Thomson Reuters жана мен айтып кеткендей бул компаниянын аталышы. Ал эми Researcher ID бул Web of Science'тагы илим посттордун, авторлордун регистрация кылган бир профиль. Журналдардын профили эмес. Просто убагында кээ бир ушундай жырткыч журналдар ушундай
researcher ID-ни колдонуп, жана EndNote аркылуу колдонуп, аябай көп жана жырткычтык иштерди кылышкан. Researcher ID-ни ученый катары регистрация кылып алып журналдын. Анан ошону пайдаланышкан. Researcher ID бул окумуштууларга берилчү профиль, во-первых. Экинчиден, Researcher ID азыркы убакта Pablons системасына кирип калган. Web of Science'ın өзүнчө бир Pablons деген системасы бар. Ошонун ичинде окумуштуу бир регистрация болуп, анан Researcher ID создавать этет. Ошол Pablons системасына өтүп жатканда, ушундай жырткычтык түрдө кирип алган моундай Researcher ID-лердин баары Web of Science тазалаган. Мисалы үчүн сиз азыр ошол Web of Science-дагы Pablons'ка кирип, Researcher ID-ден могу кодду издесеңиздер, эч кандай маалымат чыкпайт. Мурда деген журналдын макалалары чыгып турчу ал жерде. Web of Science-да эмес, Researcher ID-де чыгып турчу. Аларды болсо через EndNote киргизишчи. Ал эми азыр чыкпайт. Бирок все равно баары бул журналдар асму ушул журналдын сайтына кирип карасаңыздар, дагы эле ушул маалыматтар турат. Журналдын сайтын ачып карайлы. Мисалы үчүн бул жырткыч журнал. Сайтында дагы не деген маалыматтар турат, жалган маалыматтар. Thomson Reuters Researcher ID деп туруп, ошо жанакындай кодду берген, impact factor берген какой-то. И Researcher ID Thomson Reuters деп туруп, Morehead Thomson Reuters компаниясынын эмблемасын колдонгон. Көбүнчөсү ушул эмблеманы көрүп, Web of Science деп ойлошот. Себеби Web of Science платформасынын бир компаниянын аталышы мурда Thomson Reuters кезинде ушул эмблема менен иштечи. Азыр эми бул эмблема ал жакта жок. Ал жакта азыр Clarivate Analytic болуп, башкача эмблема болуп калган. А бирок кээ бир жырткыч журналдар до сих пор ушундай жалган маалыматтарды колдонуп жүрүшөт. Балким жаңы жырткыч журналдар жаңы жана Clarivate Analytic'in эмблемасын колдонуп жырткычтык кылып атышы мүмкүн. Но мен мисал катары муну койдум. Мен бул жакта Scopus тууралуу да маалыматтар жазыптыр. Дагы мисалы үчүн бир мисал. Бул журнал азыр до сих пор бар. Мен ачып карап көрдүм. 2019-жылдын номерлери жүрөт, статьялары жүрөт. Но карасаңыздар, бул жакта до сих пор туура эмес маалыматтар Thomson Reuters'ın эмблемасын коюп коюшкан, как будто бул элдер Web of Science деп ойлошот. И ошондой эле астына болсо Web of Science Researcher ID-ни коюп койгон. Мындай маалыматтарды көрсөңүздөр, сразу эле бул журналдарга колдон келишинче жолобогонго аракет кылышыңыздар керек. И дагы айта кетчү нерсе, RS Publication деген издательство. Мунун ичинде бир 10дон ашык журналы бар. Ушул издательствонун журналдары толугу менен эле жанагы жырткычтык менен алек болгон журналдар. Дагы бир ошол издательствонун бир журналы, бул жакта дагы Thomson Reuters'ты коюп коюптур, impact factor'ды коюп коюптур, какой-то түшүнүксүз ушундай маалыматтар көп болот жанагы жырткыч журналдарды карап атканда. Эми эмнеге көңүл бөлүш керек? Эң негизгиси сайттын жасалганышына байкашыңыздар керек. Web of Science-ка, Scopus-ка кирген абройлуу жакшынакай журналдар негизинен сайттын мындай жөнөкөй гана жазышат. Ал эми жырткыч журналдарды карасаңыздар, аябай тим эле өчүп күйгөн элементтерди, сызылып чыккан элементтерди, мисалы үчүн карасаңыздар, impact factor'лар тим эле өчүп күйүп атат, же болбосо Web of Science деп бир өчүп күйгүзүп аткан, Thomson Reuters деп өчүп күйүп аткан бир элементтерди колдонушат. Тим эле укмуш информациялар жазып коет, impact factor тиги бул же болбосо грамматикалык каталар болот. Ошо сайттын жасалганышынан эле байкасаңыздар болот. Бул журналдар кандай экенин. Тематикасы жана специализациясы. Көбүнчө жырткыч журналдардын тематикасы аябай кеңири болот. Негизи журналдын багыты бир гана болот, жөнөкөй журналдардын. Байкасаңыздар, мисалы үчүн коомдук илимдеги журналдар коомдук илимдеги тармак менен кетет, табигый илимдегилер табигый илимдеги тармактар менен кетет. Ал эми жырткыч журналдардын көбүнчөсүн карасаңыздар, ичинде баары бар. Медицинасы да бар, коомдук илими да бар, табигый илими да бар, ветеринариясы да болушу мүмкүн. Ошолорду байкашыңыздар керек. Мындай эч кандай бир немеси жок, определенный бир правиласы жок, кеңири кылып салган. Жарыялоо мөөнөтү дагы жырткыч журналдарга да макалаңызды ылдам жарыялоого сөз берет. Ошону байкашыңыздар керек. Бериңиз, биз тез эле бир жуманын ичинде чыгарып салабыз деген болсо эле, чакырык болсо эле, анда бул журналдардан качканга аракет кылышыңыздар керек. Бизнес модели ачык байланышта болот. Эми жырткыч журналдардын баары ачык байланышта болот, көбүнчөсү акчаны ылдамыраак төлөөнү талап кылат. Берки жырткыч эмес, жакшынакай журналдардын ачык байланыштагы модельдеги журналдардан айырмасы,
Алар алгач рецензия кылып, ошол сиздин макаланы жарыялоого чечим чыгарып, андан кийин анан акчаны сурайт. Жырткыч журналдарда макаланы бердиңиз, 2-3 күндөн кийин сизден акчасын сурашы мүмкүн. Рецензия бул жакта дагы жырткыч журналдарда ылдамыраак рецензиялоону же ансыз деле кабыл алууна сөз беришет. Ред коллегиясы дагы байкашыңыздар керек. Ред коллегиясын карасаңыздар көбүнчөсү эле сүрөтүн аты жөнүнө коюп коет. Ал киши кандай тармакта иштейт, каякта иштейт, эч кандай маалыматы жок. Негизи жакшынакай журналдардын ред коллегиясында ошо ред коллекторлордун толук маалыматы жазылыш керек. Анын үстүндө ошол жырткыч журналдарды карап атканда байкашыңыздар керек, чын эле ошол сиздин тармакта ушул кишилер белгилүүбү, ошолор менен алек болуп атышабы, интернетте булар тууралуу маалымат барбы? Ошону дагы бир сен анализдеп коюшуңуздар керек. Сайтында көрсөтүлгөн алар индекстелген маалымат базалар жана метриктер көбүнчө жанагы жырткыч журналдарда жалган метриктерди колдонулат. Эми метриктер деп жана айтып кеттим, импакт фактору чыгарылган бул процессте ошо наука метриктер деп коюшат. Кээ бир мисалы үчүн туура эмес метрикаларды чыгарган системалар да бар, аны азыр дагы көргөзүп берем. Ошондой метрикаларды коюп коет. Мисалы үчүн менин импакт факторум мынча, тигиндей импакт факторум, мындай импакт факторду баргандай немелерди коюп коюшу мүмкүн. Ошолорду байкашыңыздар керек. Негизи импакт фактор жана айтып кеттим, Web of Science, Scopus, RINSтин импакт факторунда ишенишиңиздер керек. Авторлор үчүн эрежелер. Көбүнчө ошо жырткыч журналдарда макаланын текстин жазуудагы жанакы дипноттор, сноскаларды берүүдөгү эч кандай рекомендациялар берилбейт. Ошого көңүл бөлүшүңүздөр керек. Кандай берсеңиз ошондой кабыл ала берет. Атак негизи нормальный журналдарда конкреттүү эрежелер бар. Архивинде байкашыңыздар керек. Архивинде дагы мисалы үчүн бир жылы 10 номер болуп кетиши мүмкүн, бир жылында 2 номер болуп калышы мүмкүн, бир жылында 15 номер, конкреттүү бир периодичность жок. Негизи журналдын эң негизги атрибуттардын бири конкреттүү бир периодичность керек. Жылына 2 номер чыгарабыз же жылына 4 номер чыгарабыз деген. Булардын архивинде ар кандай. Кээ бирлердин архивинде макаласы бирөөсүндө көп, бирөөсүндө аз болуп калышы мүмкүн. Тилине да байкашыңыздар керек. Негизи журналдардын тили дагы конкреттүү түрдө бекитилет. Мисалы үчүн биз только англис тилинде чыгарабыз, же англисче түркчө чыгарабыз, же англисче орусча чыгарабыз деген сыяктуу, же англисче немисче дегендей. Жырткыч журналдарды карасаңыздар, арасында французчасы да бар, итальянский да бар, англисчеси да бар, орусчасы да бар, ар кандай тилде берсе ошондой кабыл ала берет. Эми эң негизги кадамдар ошо жырткыч журналдарга кабыл баш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиси, эгер сизге ошондой бир чакыруу келип, же болбосо бир макалаңызды бир журналга берип аткан болсоңуз, ошол журналдын аталышы менен Web of Science-га кирип эле издөө жүргүзүп коюшуңуз керек. Эгер сайтында ошентип жазып аткан болсо, биз Web of Science-га киребиз деп жазып аткан болсо, кирип издеп коесуздар. Журнал чыгабы, чыкпайбы? Эгер чыккан болсо, бар болгон болсо, анын архивин карап коюшуңуздар керек. Текущий момент конкретно индекстелип атабы. Мисалы үчүн мен бир журналды пример келтирдим. Антропологист деген журнал. Мисалы үчүн Web of Science-да архиви бар, но 2016 жылга чейин гана. Текущий момент бул Web of Science-га кирбейт болуп эсептелет. Не индексируется Web of Science. Кээ бир журналдар бар, ушундай маалыматтарын колдонуп туруп, жанагы жырткычтык немелерди пайдаланышат. Web of Science-да биз барбыз, макалаңызды бериңиз, мынча $1000 чыгарабыз дегендей сыяктуу. Эми Web of Science-га кирген журналдар, же болбосо Scopus-га кирген журналдар жылда текшерилип, кээ бир ошол жанакы туура эмес жырткычтык иштерди кылгандары Web of Science-тан же Scopus-тан чыгарылат, чыгып калат. Мисалы үчүн Scopus жылда как положено жаңылыктарга берет. Могу списокто журналдар бизден чыкты деген. Мисалы үчүн Web of Science-га кирген убакта, жаңы кирген убакта кээ бир журнал жылына 40 статья чыгарган болсо, ошол журналдар кээ кезде хищничество менен заниматься этип, жылына 400 макала чыгарган журналдар болгон. Ошондойлорду байкап калганда сразу чыгарып салышат. Экинчи кадам, жанагы мен айткан мастер журналистке киресиздер дагы ICSR номери же названиясы менен издөө жүргүзүп коесуздар. Бул жактан чыкпаса, демек алар сайтында жалган маалыматты колдонушкан. Үчүнчү вариант. Бул жанагы именно биз жанагы Social Science Citation Index'ке же болбосо Science Citation Index'ке киребиз Web of Science-та деп калса,
Муну дагы жанагы журнал citation reportка кирип туруп ISSN номери менен издөө жүргүзүп койсоңуздар болот. 4-чү кадам Scopus'та. Бул жакта деле ошо жанагы master journal list сыяктуу ISSN номери менен же аталышы менен издөө жүргүзүп коесуздар. Чыкпаса, демек бул журнал асыр индекстелбейт. Эгер чыгып калган болсо, сөзсүз түрдө анын архивин карап койгула. Мисалы жанакы эле журналды пример кылып атам, Anthropologists журналы 2016-жылга чейин гана кирген, андан кийин чыгып калган. Эми жырткыч метриктер жана индекстер. Мен асыл бул жакка анча-мынчасын мисал катары коюп койдум, негизи бул список аябай көп. Мисалы үчүн Global Impact Factor деп кээ бир эмелер чыгарып жүрүшөт. Журналдар сайтына коюп алышат. GIF Impact Factor деп. International Impact Factor деп коюп алышат. General Impact Factor, Cosmos Impact Factor. Негизи бул impact факторлордун баары жырткыч impact метриктер деп эсептелет. Себеби булар кандай система менен impact factor чыгарууда түшүнүксүз. Мисалы үчүн ишенбесеңиздер кирип карап көрсөңүздөр болот. Global Impact Factorга кирип карасаңыздар, журналдын аты жөнү бар, архиви жок. Архиви жок журналдын impact factor каяктан чыгып атат, каяктан алып атат. Ошол суроон жаратат. Же болбосо мисалы үчүн индекс Copernicus, бул дагы ошол жырткыч индекстерге кирет деген күмөн бар. Себеби муну конкретно доказать этилишкан эмес, бирок күмөн бар. Себеби мунун ичине кирип көрсөңүздөр, журналдын маалыматы эле бар, эч кандай архиви жок. Жазышып көрүшүптүр булар менен, силер impact factorду каяктан алып атасыңар деген суроо менен булар айтыптыр, биз Google'дан алып атабыз деп. Эми Google'да алган маалыматтар эми канчалык түрдө туура аны билбейбиз да. Конкретно impact factor чыгаруучу метрик болуш үчүн ошол системанын ичинде архиви болуш керек. Ошого көңүл бөлүшүбүз керек. Эми бул азыр бул маалыматтар жарыяланган сайтты дагы көргөзүп берем. Эми дагы бир журналдын түрү бар, тартып алынган журнал. Орусчада захваченный журнал деп коет. Бир журналды мындай эле басып алышкан, башкача айтканда. Эми бул берки жырткыч журналдардан дагы коркунучтуу журналдар. Себеби мисалы үчүн ачкыла журналды, журналдын аталышы, ISSN номери, силерге мисалы үчүн чакыруу келип калды дейли, биздин журналга макала бергиле деп. Ачасыз, журналды көрөсүз, ISSN номери бул жакта жазып атат, Thomson Reuters'та барбыз деп, impact factor'ыбыз мынча деп жазып атат. Web of Science'га кирип, же болбосо Master Journalist'ке кирип издөө жүргүзүп көрөсүз, бул журнал чыгып атат. Кадимгидей эле impact factor'ы бар, кадимгидей эле эмеде аталышы жүрөт. Бул жакта болсо Science Citation Index Expanded'ге индекстелебиз деген маалыматтар чыгып атат. Анан ишенебиз дагы макаланы берип салабыз. Бирок ошо берип салган макалаңыздар журналдын сайтына чыгат, но Web of Science'га ал эч качан чыкпайт. Себеби дегенде журналдын оригиналы бул. Ушуну байкашыңыздар керек. Эми журналдын сайтында жазып атат, итак эле маалыматын, биздин журналды ушундай захват кылып алышкан, алар авторлордон $454 алат экен, биз бекер чыгарабыз деп жазып атат булар. Дагы бир мисал келтирсем, могу бир университеттин журналы. Карасаңыздар, аябай эле мындай серьезный бир журнал. ISSN номери бар, биякта Thomson Reuters impact factor'ыбыз мынча деп жазып атат, Scopus'ка да киребиз деп жазып атат, бир университетский журнал кадимгидей эле. Но журналдын оригиналы бул. Ошол эле ISSN номери менен, ошол эле аталышта оригиналы бул. Эми могуреки сайтка да көңүл бөлүп койгула, бул Bill List деген бир сайт. Ошол америкалык бир Джефферли Билл деген китепканачынын түзгөн бир сайты. Ошол жакта жалаң ошол жанагы хищнический журналдар, жырткыч метриктер, жырткыч издательстволор тууралуу полный список берген. Ошол жакта мисалы үчүн жанагы тартып алынган журналдар тууралуу маалыматтарды ушул жакта көрсөңүздөр болот. Тартып алынган варианты жанында болсо оригинал варианты дегендей. Эми тартып алынган журналдарга кабылбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, ошол журналга чыккан номерлерди, макалаларды Web of Science Core Collection'ге же болбосо Scopus'ка кирип, ошол жактагы номерлери жана макалалар менен салыштырып көрүшүңүздөр керек. Действительно ошол теги журналдагы макалалар Web of Science'да же Scopus'та бар бекен. Эгер жаңы номер жок болсо, анда архивин карашыңыздар керек. Себеби кээ бир журналдар Web of Science'га кечирээк чыгып калышы мүмкүн.
берки сайтында тезирээк чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы эски архивин хотя бы былтыркы номерлерин карап коюшуңуздар керек. Былтыркы номериндеги макалалар барбы, жокпу? Web of Science-да же Scopus'та. Действительно ушул аталышта статья бар бекен, жок бекен? Ошону көрүшүңүздөр керек. Дагы бир жолу Web of Science-га киресиз, ошол журналды табасыз, бир макаланы ачасыз, анан жанагы толук текстти оку деген кнопканы басып коесуз. Жанагы макаланы ачканда бул жакта полный текст от издателя деген кнопкасы бар. Ошону ачканда действительно кайсы сайт ачылып атат? Оригинал сайтыбы же жанагы тартып алган вариантыбы? Ошону байкашыңыздар керек. Анан жанагы bill listin адреси башкы страницасы бул. Ошондой эле мен алдыңкы жакка дагы бир ссылка коюп койдум. Бул ссылкадагы кирип окусаңыздар аябай керектүү бир жакшы бир орусча статья чыккан. Именно ушул жанагы жырткыч журналдар, тартып алынган журналдар тууралуу, ошолор тууралуу дагы окуп койсоңуздар пайдасы тиет. Ошондой эле жырткыч журналдар эмес, жырткыч ортомчулар, посредниктерден же болбосо жырткыч конференциялардан да сак болушуңуздар керек. Кээ бир ушундай чакыруулар келе берет. Биздин конференцияга мисалы үчүн көбүнчөсү онлайн чыгарат, онлайн катышкыла, макалаңарды жибергиле, биз Thomson Reuters'тебиz, биз Web of Science-табыз, Scopus'табыз деген сыяктуу. Анан ошондой чакыруулар келгенде Web of Science-га же Scopus'ка кирип, действительно ошол конференция ошол жакта индекстелеби, ошону анализдеп коюшуңуздар керек. Андан тышкары дагы бир мындай маселе бар. Мисалы үчүн сиз бир конференцияга катыштыңыз, чет өлкөгө барып катышып келдиңиз. Ошол конференцияга же онлайн сайтынан силерди байкап отурган, же болбосо ошо конференцияга келип катышып, силер менен катышып жүргөн ошол жанагы жырткыч журналдардын же издательстволордун өкүлдөрү да болушу мүмкүн. Ошону байкашыңыздар керек. Силер конференцияга катышып кетесиздер, 2 күндөн кийин сизге кат келет. Сиз ушул конференцияга катышып аябай активдүү, аябай актуалдуу темадагы доклад окудуңуз, сиздин макалаңызды жактырдык, биздин журналга чыгаралы деп чечим чыгардык, макалаңызды жибериңиз деген чакыруу келиши мүмкүн. Сиз ошол конференциянын өкүлдөрү жиберди деген ой менен сүйүнүп, конечно, макалаңызды берип саласыз. 2-3 күндөн кийин сизге счет келет. Могул счетко акчаңызды төлөп коюңуз макалаңызды чыгарганга. Журналдын аталышы жазылат, журналдын аталышын журналдын сайтына кирип көрсөңүз жанакындай Web of Science-табыз, Scopus-табыз деген маалыматтар бар дегендей. Анан сизде күмөн жарашы мүмкүн. Мен Италия конференцияга взнос төлөп барып келсем, анан кайра макалага өсүмчө акча төлөшүм керекпи деген. Эгер ал ой келбесе, сразу берип төлөп да салышыңыз мүмкүн. Эми азыр ачык эле айтайын, ушундай абалга туш болгон 2-3 биздин Илимпосттун макаласын сактап калдык. Себеби конференцияга барып келер мен ушундай кат алып, макаласын жиберип салып, мына акчасын төлөйбүз деген убакыт келгенде анан анализ десек жырткыч журнал болуп чыга келди. Андан кийин аларга кат жазгандан кийин сразу качып жооп бербей калышты да. Акчасын төлөбөгөндөн кийин баары макала чыкпайт. Анан дагы бир нерсе, ушу жырткыч журналдарга берип салгандан кийин макалаңар чыга берет. Open Access Pro алардын сайты ачык эле турат. Эч ким эчтеке кыла албайт. Эч кандай сайтын жаптыра алышпайт. Макалаңар чыга берет. Болгону макалаңар эч жерде не котируется болуп калат да. Ал журнал эч жакка эч кандай бал албай калат. Ал макалаңызды кайра экинчи жолу бере албай калабыз, плагиат болуп калат. Ушундай проблемалар болот. Ошон үчүн колдон келишинче жырткыч журналдарга негизи бир журналга берерден мурда жакшынакай анализ кылып, конкретно анан бергенге аракет кылышыбыз керек. Эми көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Меники узун болуп кеттиби дейин же нормально элеби? Рахмат Максатбек агай. Анда азыр суроо жоопторго келсек, эгерде аудиторияда суроо болсо, Максатбек агайга сурооңуздарды берсеңиздер болот. Суроолор барбы? Сурооңуздар болсо. Мукарам эже, чаттан дагы суроолор сурашты эле, чаттан дагы окуп коесузбу? Макул. Чаттан жана бирөө эки киши суроо берди. Максат агайдын телефонун жана электрондук адресин алсак болобу деп. Максат агай өзү жооп берип койсун ошол суроого. Сиз электрон адресимди жанакы немеге көргөздүм, ошол жактагы. Кайра бир көргөзүп койсоңор ошону. Эмеде? Постерде?
Post жок, постерде жок, могу слайдымда турат. Слайдыңызда турса, сиз азыр могу чатка жазып кое аласызбы электронный адресиңизди? Же айтсаңыз, биз деле жазып коебуз. Мен азыр жазып атам. Жазып койсоңуз ошону. Башка суроолорду бере берсеңиздер, агай жооп бергече. Агай азыр өзүнүн адресин жазып атат. Жок, эже башка суроолорду сурашкан болчу. Чатты карасаңыз 4-5 суроо турат. Макул, саламатсыздарбы? Баарыңарга салам дейт. Бул жакка жазып, кийин вебинарлар тууралуу маалымат алыңыздар. Түшүнүктүү, рахмат. SSGI боюнча маалымат бере кетсеңиз дейт. Сиз көрсөңүз окуп койсоңуз, мен азырынча көрбөй атам. Так. Мен окудум. SSGI боюнча маалымат бере кетсеңиз. SSGI жөнүндө маалыматты жана бердим да. Бул жана Web of Science Collection'га кирген коомдук илимдеги тармактагы журналдардын өзүнчө бир индекси. Эми ал жөнүндө негизи Web of Science жөнүндө толук маалымат бериш үчүн бул өзүнчө бир вебинар болуш керек да. SSGI бул эми индекстин бир түрү. Web of Science Core Collection'га кирген бир канча индекстер бар деп айтып кеттим. Ошонун ичинде Social Science Citation Index деген индекси бар, анан Science Citation Index деген бар, именно impact фактор алгандар. Андан тышкары жанагы Art Humanities Citation Index деген бар, искусство жана гуманитардык илимдер боюнча. Конференциянын материалдары боюнча индекстер бар. Bulk Citation Index деген бар. Химия боюнча индекстер. Жок, бияк тарабынач көлдүн. Башкаларыңыздар микрофондорду өчүп турсаңыздар, жолтоолуп атасыңар жокпу? Максат агай, сиз угуп атасызбы? Угатам. Анда бир суроо бар экен. Биз сизге байланыссак, журнал тандашып бере аласызбы дейт. Эми аракет кылабыз тандашганга. Анда ошо адреске жазып. Мен азыр ачык эле ушу айтып коеюн, көбүнчөсү мага эми деп келишет. Бекер журнал таап бериңизчи же арзан журнал таап бериңизчи деп. Мен мисалы үчүн ар бир журналдын ичине кирип, алардын баасы канча, немеси канча деп аны менен эметпейм, алектенбейм да. Эми конкретно силердин тематика боюнча абройлуу журналдар керек болсо, аракет кылабыз таап бергенге. А дальше журналдын ичине кирип анализин өзүңүздөр жасап алышыңар керек да. Рахмат. Бере берсеңиз. Рахмат, жакшы мазмундуу болду. Мындай суроолор ушу азыркы презентацияны каякка жүктөп кое аласыздар? Биз дагы бир сыйра карай алабыз, тааныш. Ооба, бул биздин онлайн университеттин WhatsApp группасы бар. Ошол жакка салабыз презентацияны. Сиздер WhatsApp группага кошулам десеңиздер, WhatsApp номериңиздерди жазып коюңуздар, ошол чаттагы номерге. Рахмат. Анан Мерим Жанакунова суроо сурайм деп кол көтөрүп атат. Рахмат. Агай, мен чыгаргамда бирди, анан да бирөөнү жибергем. Ошону сизге почтаңызга жөнөтсөм, бир карап көрүп бере аласызбы, убактыңыз болсо? Рахмат. Журналдын сайтын толук маалыматын жиберип көрүлөт, карап көрөлү. Поштама жазып койгула, анан карап коебуз. Рахмат агай. Максат агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Менде бир суроо бар. Мен Арабаев университетинде иштейм. Максат агай, азыр биздин жактын жоболордун өзгөрү кирген дагы Scopus'ка жана Web of Science системасында индекстелүүчү журналдарга макала чыгыш керек деген талап кирди да. Бул жаңы талаптар болуп эсептелинет. Андан кийин мына ошол мен ушул суроону өткөнкү вебинарда дагы берген, бир аз туура эмесирээк түшүнүлүп калды окшойт. Мына Scopus системасында индекстелүүчү орустардын Россиядагы журналдар бар да. Мына аларга макалалар орус тилинде чыгат, ал журналдар менен байланыштым. Анан мына ушулар биздин жак тарабынан таанылышы керекпи? Мен сиз адис катары, мен сиздин пикириңизди уккум келет. Негизи эгер ошол жанагы жактын өзүнүн положениясында конкретно Scopus'ка же Web of Science'ка кирген журнал деп жазылып тургандан кийин журналдын кайсы региондун журналы кирбесин жараш керек. Мисалы үчүн Кыргызстандан бир журнал Scopus'ка же Web of Science'ка кирип калган болсо, ал жанагы берки журналдардын деңгээлине эле барабар болуп калат. Жараш керек. Российский журнал болобу, казакстандык болобу,
Web of Science-га кирдиби, Scopus'ка кирдиби? Жанагы эгер требование, импакт фактору боюнча требованиялар бар болсо, ошондон өттүбү? Ал жараш керек. Рахмат, Максат агай. Дагы сурооңуздар барбы? Суроолор болсо берсеңиздер. Максат агайдын номери менен почтасы чыкпай жатат го. Агай жаздыңыз беле? Эме Жаздым. жөнөттүңүзбү? Ооба. Анда чаттан карап көрсөңүздөр, чатка Дагы бир жөнөттүм мына. Саламатсыздарбы? Саламатсыз Максат агай. Мен Толгунай Кожоканова. Борбордук Азиядагы Америка университетинде китепканада иштейм. Сиз жана жогоруда айткан 3 модель жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ошол модельдер азыркы убакта кайсыл модельге көбүнчө басымдуулук кылат жана ошо жанагы сиз айтып кеткен жырткыч журналдар деген жырткыч журналдарды баалоодо ушул модельдер аркылуу дагы бааласа болобу? Так, сурооңуз негедир түшүнүксүзөөк болуп калды окшойт, но эми Азыркы убакта кайсыл модельдерге көбүнчө басым жасашат да? Бул биринчи суроо. Азыркы негизи азыр жанагы мен жана башында айтып кеттим, жанагы модельдердин ичине эң көбү 70% журналдардын 70% жанагы салттуу моделде чыгат. 30% жанагы ачык байланыштагы журналдар. Гибридный модель ошол жанагы салттуу модельдин эле бир түрү болгон, ал кааласа акча төлөсө тияка чыгарат, акча эметпесе тияка чыгарат деген сыяктуу да. А негизи 70% салттуу модельде. А жырткыч журналдар булар көбүнчөсү жанагы ачык байланышта болушат. Алардын статьялары дагы ачык эле чыгат. Рахмат. Максат агай, менде суроо бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен да өткөндө дагы суроо бердим белем, жана биз ринч системасына кирген журналдарды e-library'ден таап атпайбызбы? Scopust'ун могу сиз айтып аткан Web of Science, Core Collection деген ушул журналдан, ушул платформадан табабызбы? Эми кирген журналдарды? Жок, Scopust'ун жанагы Scopus.com дегенде. Scopus.com? Scopus.com. Мен слайдымда бар. Кийин немеден көрөсүздөр, видеосунан көрөсүздөр. Жакшы, эме кылбай калдым окшойт. Scopus.com деген сайтка эле кирип, ошол жерден видеосунан дагы толук көрсөңүздөр болот. Источники деген жерден кирип, анан ошол жерден толук список чыгат журналдардын. Анан дальше фильтрлеп издей бересиздер. А Web of Science-тыкын болсо, берки Master Journalist деген сайт бар. Ошондон киресиздер. Аны деле видеодон көрөсүздөр, ал дагы бар. Эки катышуучу колун көтөрүп турат. Микрофондорун жандырып бере берсеңиздер сурооңуздарды. Кимдер кол көтөрсө, микрофоңарды жандырып бере берсеңиздер. Барбы суроолор? Анан чатка да бирөө суроо жазды, окуп коеюн. Scopus тизмеге Кыргызстандан бир да журнал кире элекпи? Ушуну айтып койсоңуз. Жана дагы айтып кеттим го, Кыргызстандан негизи 2 журнал чыгып жатат, эски журналдар. Данный момент Scopus'тан мен бир да журнал тапкан жокмун. Мен атайын Excel'ге списогун алып туруп карап чыктым. Берки чыгып аткан 2 журнал болсо, биздин эски журналдар, именно вот жана медицина тармагы боюнча. Алар болсо данный момент индекстелбейт, алар эски архиви гана бар да. Рембо деген катышуучу кол көтөрүп атат, суроо бар окшойт. Суроо болсо берсеңиздер. Мүмкүн басылып калса керек. Басылып калыптыр. Сурай бериңиздер. Сурооңуздар барбы? Суроо берсеңиздер болот. Бул жакта чатта Максат агайга ыраазычылык билдирип атышат элдер. Абдан пайдалуу маалымат болду. Рахмат деп. Кош муудан жазышыптыр. Бир нече катышып. Ооба, болот, бериңиз. Максат агай, мен мисалы PhD'де окуймун да. Анан мен мисалы статьямды
ну, спрашивается, куда выгоднее сдавать дегендечи, мисалы, российский эле журналдаргабы, же мен өзүм ошондой максат коюшум керекпи, именно жана европейский журналдарга, же кандай бир журналды тандоодочу? Эми силердин ошол жанакы силердин ошол вуздун талабы боюнча кандай демедеги журналдарга чыгарыш керек деген талап бар да, мисалы үчүн Scopus'та сөзсүз түрдө болуш керек, же Web of Science'да болуш керек, же Rince'де impact фактору мынча болуш керек деген сыяктуу талаптар бар болсо, эми ошого аракет кыласыздар, но эми колдон келишинче жанакы аброю күчтүү болгон Web of Science'га кирген тетиги Европада чыгып аткан, же Америкада чыгып аткан журналдарга чыгарсаңыз, ал эми ал өзүңүздүн кийинки келечегиңизге албетте плюс болот да. Рахмат. Чоң Жөн рахмат. гана мындай эле баягы PhD'нин талабына жооп бериш үчүн гана чыгарам десеңиз, анда ошол жакта инструкцияда жазылган талаптарга боюнча журнал тандайсыз. Ал сиздин өзүңүздүн чечим да. Рахмат. Менде дагы бир суроо бар. Биз мисалы гуманитардык багыттагы улуттук адабият, улуттук илимдердин негизин түздөгөн илимдер бар го. Тил, адабият, тарых деген ошолорду ушундай бир деңгээлдеги журналдарга илимий макала катары чыгаруунун зарылдыгы барбы? Эгер бизде ошо мисалы үчүн жактын талабы боюнча азыр коргой турган илимдин докторлору сөзсүз түрдө Scopus'тан же Web Science'тан макала чыгарыш керек да. А эгер биздин республика боюнча ошондой журналдар жок болуп атса, ошону чыгаруунун зарылдыгы барбы? Биринчи биз ошол нерсени түзүп алып туруп анан ошол талаптарды койсок болот беле? Эми, конечно, бул маселе азыр баягы көйгөйлүү десек болот, себеби биздин ошо Кыргызстанда чыгып аткан журналдар эл аралык жанакындай метрикалык базаларга кирип алса, абдан жакшы эле болмок. Мисалы үчүн Web of Science'га же Scopus'ка аракет кылып. А бирок биздин чыгып аткан көбүнчө журналдар алардын талаптарына жооп бербей жатпайбы? Мисалы үчүн Web of Science'га кирген журналдардын талабы боюнча сөзсүз түрдө мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, аябай көп талаптары бар. Сизге эле жалпы суроо эмес да, мына жалпы баарыбыз ойлонто турган маселе да. Ооба, Мисалы үчүн жалпы талап ошондой коюп койду, а Кыргызстан боюнча биздин ошол системага кирген журналдарыбыз жок. Жок десе бир эле журналды Кыргызстан боюнча, может, ошо жактын өзүнүн журналынбы киргизип, ошол жерде ошондой филологиялык багыттагы, техникалык багыттагы деген бир рубрикалардын алдында чыга тургандай кылып мүмкүнчүлүктү түзүп туруп анан ошол талапты койсо болот беле деп ойлойм да. Эми ал талаптын койгонун деле өзүнүн немеси бар, максаты бар. Себеби колдон келишинче чет өлкөгө чыгып аткан журналдарга баягы чыгарганга аракет болуш керек деген максатта ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн Кыргызстандагы чыгып аткан журналдарга бир-бирибизге эле макалаларды бере берсек, тыштан эч ким окулбай калат. Бир эле тилде бере берсек, мисалы үчүн кыргызча же орусча бере берсек, тиги Европа, Америкада эч ким окубай калат деген сыяктуу ой менен ошондой талаптар коюлган. Же медициналык илимдер болсо, же математикалык илимдер болсо, а мисалы үчүн кыргыз тили, адабияты, тарых, Кыргызстан географиясы деген сыяктуу илимдерге кичине мындай бир ал көйгөйлүү маселе. Аны мен ал чече албайм. Мен бирок действительно көп суроолор берилет. Именно ошол кыргыз адабияты, республикалык деңгээлде тарыхы деген темада эмелер ылайыктуу журналдар жок деген. Буну эми билбейм, аны бак өзү чечсин, мен чече албайм. Суроолоруңуздар болсо дагы барбы? Берсеңиздер болот. Суроолор болсо. Сурооңуздар барбы? Суроолор жок окшойт анда. Бул жакта көп ыраазычылык билдирген кишилер бар экен. Биз дагы Максат агайга анда чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү вебинарыңыз абдан пайдалуу, маалыматка аябай бай болду, кызыктуу болду. Чоң рахмат. Эгерде биздин аудиториядагылар дагы суранса, мүмкүн дагы бул маалымат жөнүндө кененирээк берерсиз. Чоң рахмат. Анда ушуну менен бүтүрөбүз. Агайга кол чаап койсоңуздар барыңыздар. Микрофондоруңуздарды жандырып. Чоң рахмат силерге ушундай маанилүү маалыматка, уюштуруучуларга чоң рахмат.
Элира Чоң башчылык билдиребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Чогулууруна баарыңыздарга. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Пайдалуу Максат. вебинар болду. Рахмат. рахмат. Уюштуруучуларга да рахмат. Максат агайга чоң Да, Максат агай рахмат. Рахмат, чоң. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, биздин кийинки вебинарлар тууралуу маалымат алам десеңиздер, WhatsApp группасына кошулуп алыңыздар, номерин жаздык чатка. Ошондой эле кулактандыруу айтып кетсем, 22 майда жума күнү саат 3-тө дагы вебинарыбыз болмокчу. Балдарды китеп окуганга кантип кызыктырабыз деген. Ал вебинарга да күтөбүз баарыңыздарды. Мукарам эже чоң рахмат. Максат агай сизге да чоң рахмат. Максат агайга рахмат. Катышканыңыздарга, уюштуруп бергениңиздерге. Эми азыр мен чыгайын, кийинки чогулушум башталып атат. рахмат. Ооба, эми чыгабыз.